Эми сиздин мыйзамыңызда көрсөтмө барбы? Күйөөсү Россияда иштеп, бала чакасы бул жакта болсо, күйөөсү Россиянын жараны болсо, аялы менен балдар Кыргызстандын жараны болсо, пособия берилбесин деген көрсөтмө барбы сиздерде? Бул болсо жалпы экөө бир үй бүлө болсо, развод болбосо, тиги атасы родительских прав монтип чыгарып койбосо, анда крышага кирет. Жок, сиздер Россияда иштеп аткандын сөзсүз түрдө айлык алып атканын каяктан билесиз? Эми бул мындай да, жана сиз өзүңүз айткандай, ушундай суроолор турмушта көп болот. Ошонун негизинде ар бир айылда, айыл өкмөттө комиссия бар. Муну жалгыз ким бирөө биз чечпейбиз. Муну мынакей айыл өкмөт баш болуп, жергиликтүү депутаттар баардыгы бир комиссия болуп була чечишет. Ушундай эмес спорный эмелерди биз ушуну кабыл алабыз. Жок, бул мындай болот атта. Күйөөсү Россияда иштеген болсо, Россияга эле кеткен болсо, сенин үй бүлөңдө бирөө Россияда жүрөт, сага акча келип турат, деп эле көз ачыктык кылып атышпайбы буларыңызчы? Көз ачыктык кылып, аялы балдарына пособияны чегербей коюп атат. Ошол комиссияңыз документин алып барса, комиссия меники эмес. Комиссия жергиликтүү бийликтики, айыл өкмөттүн комиссиясы. Мына күйөөсү Россияда иштеген үй бүлө биздин ар бир кыргыздын үй бүлөсүндө жок дегенде 90% үй бүлөдө бирден Россияда бар. Алды 5-6-10 чейин бар. Жок дегенде бирден кеткен. Анан ошолордун жыргагандан кеткен жок да. Анан бир адам Россияга иштегени кетти деп туруп пособияны чегербей койгон болбойт. Себеби Россияда ал кайсы же кызмат иштеп атат. Алган айлыгы боюнча справкаңар барбы? Тапкан каражаты, жөнөткөн каражаты боюнча силер кантип текшерип алып атасыңар? Ал өзүнүн жанын Россияда араңбак атабы? Жак бала чакасына каражат жөнөтүп ата, ким билет анычы? Ушуну шылтоо кылып пособия бербегендер толтура. Бул боюнча сиздерде түшүндүрүү иштери жүрбөй жатат. Ошондуктан бирдиктүү системаны түзүш керек. Немени ошол мигрант болуп кеткендердин үй бүлөсүнө көрсөтмөнү берип, өзүңүз бир жобосун иштеп чыгыш керек. Убакыт. Рахмат. Анан мына 10 секунд. Тилекке каршы күнөөнү мен сиздерге коёмун. Себеби эл менен иштебейсиңер, элге жеткирбейсиңер, анын ортодо коррупциялык схема иш жүзүнө ашып атат да.